биз Муратбек Султанбековдун атайын коноктор үчүн жасаган велосипедин минип алып устаканага жөнөдүк. Барып көрөбүз, устаканада дагы кандай велосипеддер жасаларын. Бизге деген имарат кереги жок. Муратбек Султанбеков Бишкек шаарында чоңойсо да бала чагынан эле чарба иштерине жакын болгон. Мындан уламбы Айтор учурда балдарын дыйканчылык кылууга үйрөтөт. Анын эмгекчил экени чарбасынан эле байкалды. Момдон велосипед жасайбыз дедим. Азыркы заманда деген мисалы биздин келечекте муунду кура турган балдар ою түз болуш үчүн, ою момдай жакшы болуш үчүн ошондойго түрткү болоюн депчи, ушундай нерселерди жасап атам да. Мисалы тамеки чегип, арак ичип, ар ким менен жаман катташтар менен жүрө берсе, эчтеке жакшылык болбойт. Мисалы жашынакай болуп, билим алып, китеп окуп дегендейчи, ар кайсы нерселерге аралашып жүрсөң, жалаң гана жакшы ойлор келет дегендей да. Анан ошондой мисалы үлгү болоюн деп, мынакей мен өзүм врачмын, эч кандай мындай инженерлик, конструктордук билимим жок. Ошого карабастан мынакей ошондой үлгү болуп, мынакей ошону каалооң болсо, күчтүү мындай каалооң болсо, эмне каалабасаң ошонун баарысын өнүктүрүп жасап кетсе болот деген ойдо да. Ал велосипед жасоону 2017-жылы баштаган. Мындай ойлоп табуучулукка балам түрткү болгон дейт. Ошол эле жылы өзү жасаган велосипед Кыргызстандын ата мекендик өндүрүшү болот деген таризде президентке кат жолдоп, колдоо таба алган эмес. Мындай мышлениени жүргүзгөнгө аракет кылыш керек да, ошондой эмем бар да, орусчада пасыл деп коет да. Анан мисалы айылдагылар көп ар кайсы темир тезектерден ар кайсы соккого бирдемесин жабыштырып алып, же дагы бирдемесин кылып алып жасап жүрөт да. Ал деле өзүнчө кичинекей изобретатель да. Мисалычы, ошол кишилер деген ошол жасаган нерсеси мүмкүн ал өлкө деңгээлинде пайдалуу нерседир да. Аны деген ал өзү менен өзү короосунда жасап жүрөт да. Мүмкүн аны чыгарса, мүмкүн ал промышленный нерсеге мындай туура келе турган нерсе деп ойлойм да. Ошондуктан деген мен ушундай силердин телеканал аркылуу кайрылып кетким келет. Ар кимиңиз уялбаңыздар, ар кимиңиз тартынбаңыздар, кысканбаңыздар ушундай нерселерденчи, ой болобу же ар ким менен бөлүшүңүздөр. Ошондо деген биз өнүгөбүз, чоң өлкө болобуз, көп нерселер табылат, жасалат, курулат дегендейчи. Бул жалаң гана мондай тиги темир тезек менен эле байланыштуу эмес. Мүмкүн арабызда бирөө бардыр. Ошол эле Илон Масктай айга жибере турган ойлору бардыр. Мисалы космический корабль болобу же айда жүрө турган нерсе болобу дегендейчи. Ошондуктан деген биз деген ошондой ойлорго кенен мындай жүргүзүүгө аракет кылышыбыз керек да, ачылышыбыз керек ар бирибиз. Ошон үчүн мен ушундай оюм бар да, ушул телепередача аркылуу баары тең ушуну көрүп туруп, ушундай кылса болот экен, жасаса болот экен, билимим жок болсо деле аракет кылышым керек экен деп жолун ачылып кетсе, мен ошого эле кубанат болчумун да. Бул ойдон чыгарылган велосипедке ат коюу үчүн социалдык тармактан сурамжылоо жүргүзүп, элдин сунушу менен велосипед деп атаган. Аны колдонулбаган унаа шаймандарынан курап жасайт. Жалпылап айтканда Made in Кыргызстан десек болот. Негизи бул велосипедти жасаш үчүн сварка деле кереги жок. Өтө кыйын бир инструменттер деле кереги жок. Бул жерде дрель болсо болду, болгарка болсо болду. Ошо менен жасаса болот да. Баары тең ойлойт, буга атайын бир цехтен, заводдон бирдеме болот. Жок, жөнөкөй эле болгарка, дрель болду. 4 тешик, 2 кесим, анан кийин барып Татунхамамды деген көрдөн көтөрүп турупчу, сурасакчы, канчадасың сен? 2,5-дамын дейт. Биз 3000 дейт. Бизге 3000 жыл балам. Биз деген кылымды сындырат. Муратбек Султанбековдун айтымында келечекте велосипедтерди чыгаруу жаңы деңгээлге чыгып, атайын интеллектуалдык ишкана ачылса, жаштардын өсүп өнүгүүсүнө жакшы түрткү болот. Баса каарманыбыз кесиби боюнча дарыгер. Кайсы кесипти аркалабайлы, эң негизгиси кийинки муунга көрүнүктүү иш жасап кетүү керек деген ойду карманат. Биздин иштерди көрүп, келечек муун калыптанат, деп кошумчалады ал. Кумара Сагыналиева, Жумабек Ногоев, Нажда Кежи, Бишкек.